Бүгін Берлинден 200 километр алыстықтағы Анклам деген шаһарға келіп, қант қызылшасынан қант шығарған, биоэтанол, спирт шығарған, анан биогаз шығарған завод ишмердүүлүгү танышып кеттім. Биздин келген негизги максаттарыбыздын бири ушул картошкадан дагы спирт шығарған завод ишмердүүлүгү менен танышып эле. Bir neçe жылдан бери Бишкек шаары абасынын зыяндуу заттар менен булгангандыгы боюнча дүйнөдөгү эң алдыңкы орунду ээлеп келе жатат. Бул адамдардын орусун күчөтүп, биздин коом миллиарддаган сом жылына зыян тартып жатат. Кантип Бишкектин атмосферасын тазаласак болот. Бул суроо бүгүн биздин баарыбызды ойлондурат жана тынчыбызды. Мен атмосфераны тазалаш үчүн Германиянын тажрыйбасын пайдаланыш керек деп ойлойм. Бишкек жылына 240 000 тонна абаны булгоочу заттарды чыгарат. Анын ичинен 180 000 Бишкек шаарындагы автомашиналар чыгарат. Бишкек тесинин абаны булгагандагы салымы болгону 10-14%. Ал эми жерге жакынкы адамдар дем ала турган жерде Бишкек тесинин салымы болгону 1%. Эң негизги абаны булгаган каттуу бөлүкчөлөрдү, уулуу заттарды автомобилдер чыгарат экен. Албетте, жеке сектордагы турак жайларды жылытуудан чыккан түтүндүн салымы дагы бар. Бирок ал жылына бир нече ай эле болот. Ал эми автомобилдер жылына 365 күн абаны ууландырат. Бир адам күнүнө 12 куб метр абадан дем алат. Ал эми бир автомобиль 1000 эсе көп абаны пайдаланат. Ошондо Кыргызстандагы 1 миллион 100 000 автомобиль миллиард адам дем ала турган абаны булгап чыгарышат. Европада, Германияда E5, E10 деген стандарттагы бензиндер бар. Ал бензиндерге биоэтанол, спирт аралаштырып сатылат. Германиядагы биоэтанол чыгаруучулардын ассоциациясынын иликтөөсү боюнча бензинге 10% спирт аралаштырылса, абаны булгаган каттуу заттар 70%ке чейин азаят. Ал эми уулуу заттар 20%ке чейин азаят. Парникалык газдар 20%ке чейин азаят. Ошондуктан биз Кыргызстанда бензинге спирт аралаштырып сатсак, эң чоң проблемалардын бири Бишкек, Ош шаарларындагы абаны тазалатып, адамдардын ден соолугун камсыз кылабыз. Кыргызстан жылына 1,5 миллион тонна нефть продуктларын алып келет. Анын 700 000 тоннасы бензин экен. 1 миллиард долларга жакын акчаны биз сыртка жумшайбыз. Биздин мигрант балдарыбыз, кыздарыбыз ичпей, жебей, экономдоп Кыргызстанга жылына 2 миллиард долларга жакын акча жыйнайт.
ошол акча кыргыз экономикасын иштебей, кыргыз улуттук экономикасына жукпай, дароо сыртка нефтепродуктууларды алып келгенге чыгат. Биздин өкмөттүн негизги максаттарынын бири импортты азайтуу. Импортты замещенияны көбөйтүү. Өзүбүзгө керектүү товарларды биз өзүбүз чыгаргандай болушубуз керек. Эгерде биз Германиядагыдай болуп бензинге 20% спирт аралаштырып сата турган болсок, 140 000 тонна сырттан бензинди алып келебиз. Демек, 100-150 миллион доллар Кыргызстанга эконом болот. 100-150 миллион доллар сыртка чыгып кетпестен кыргыз дыйкандарына көмөк болот. Алардын чыгарган товарларын өтүшүнө шарт түзөт. Мен бул заводдо кант кызылчасынан биоэтанол спирт чыгарып атканын келип көрдүм. Кыргызстанда 8000 фермер кант кызылчасын өстүрүшөт. 80 000ге жакын адам ушул тармакта иштейт. Эгерде кант кызылчасынын калдыгынан чыккан спиртте мамлекет гарантияланган баада алып, бензинге аралаштырып сатса, кант кызылчасын өстүргөн дыйкандар миллиарддаган сомдук киреше алышат. Мен спиртти кант кызылчасынан гана эмес, картошкадан дагы чыгарыш керек деп эсептейм. Анткени Кыргызстандын тоолуу райондорунда, Ысык көлдө, Нарында, Ош менен Жалал-Абадтын тоолуу райондорунда картошкадан башка бышпаган жерлер дагы абдан көп. Ал жерде картошка жакшы болот. Тилекке каршы биз өстүргөн картошкаларыбызды сата албай, чиритип, дыйкандарыбыз зыян тартып отурат. Мисалы, быйыл 1 300 000 тоннага жакын картошка өндүргөнбүз. Болгону Казакстан менен Өзбекстанга 20 000 тонна картошка экспорттоптурбуз. Өстүргөн картошкаларыбызды сата албай, анын 3/4 1,5 миллион тоннага чейин чирип жок болуп отурат. Эгерде биз мен жана айткан 140 000 тонна спирттин жарымын кант кызылчасынан, жарымын картошкадан чыгарсак, жылына спирт чыгарганга 600 000 тонна картошка керек болот экен. Бул деген сөз, мен жана айткан тоолуу райондордун дыйкандарына киреше болмок, мамлекет алардын кирешесин кепилдемек. Мен бул жерге келүүмдүн себеби Германияда биоэтанолду кандай пайдаланат, аны эмнелерден өндүрөт, кантип мамлекет колдоп дыйкандардын рентабелдүүлүгүн камсыз кылат, ошоларды билгени атайын ушул жерге келдим. Быйыл жайында Бишкекте болгондо Кыргыз өкмөтүнүн башчысы Акылбек Жапаров менен жолуктум. Ал мага айтты: "Өмүрбек байке, технология табыңыз, 2 спирт завод орнотобуз. Бирөөнү түштүккө, бирөөнү түндүккө. Ош менен Бишкектин абасын тазалашыбыз керек. Дыйкандарга жардам берип, аларды киреше булактары менен камсыз кылышыбыз керек" деп. Ошондуктан өкмөт жерде бөлүп, акчасын да таап бергенге даярмын. Болгону ушул технологияны Кыргызстанга алып келиш керек. Мен бүгүн айтып аткан сөздөр бул куру сөз эмес. 2020 жылы жогорку кеңеш биоэтанол жөнүндө мыйзам кабыл алган. Ал мыйзам күчүнө кирген. Ал мыйзам боюнча биз 5%ке чейин бензинге спирт кошушубуз керек. Бирок мен жана айткандай, Германияда 10%ке, кээ бир өлкөлөрдө 80%ке чейин спирт кошушат.
Кыргызстанга дыйкандарыбыз пайда көргөндөй, тоолуу региондордогу эл пайда көргөндөй баарын эске алып 20%ке чейин спирт кошсок бир нече максатка жетебиз. Биринчиси экология, экинчиси сырт энергия көз каранды эместик, бензинди 20%ке кем алып келебиз. Үчүнчүсү дыйкандардын доходун көбөйтүп жаңы жумуш орундарын түзүү сыяктуу проблемалар чечилет. Бишкектин абасынын булганышына албетте машиналардан башка жеке турак жайларды ысытууда көмүр жана башка отундар жагылып, алар да кыш мезгилинде абаны булгап жатышат. Германияда үйлөрдү жылытуу кандай болот, кандай отундар пайдаланылат, кантип абанын булганышына каршы күрөшөт, ал жөнүндө өзүнчө сиздерге айтып берем.